Boşluktu doldur. 65 koşu 26'nın manisi 61 koşu qanchaga barabar? Bu жерде belgisiz sandı tababız. Bizde bu жерде birinci koşuluvchi 65. Al эми bu жерде 4-кө кичирейген. Анда biz экинчи koşuluvchunu 4-кө чоңойтобуз. 26-га 4-тү кошсок 30. Барабардык теңделди. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. 44 кошо 47 мисалын чыгаруу үчүн бош көзчөлөрдү толтур. Бул жерде амалды аткаруу үчүн биз онго толуктоо ыкмасын колдонсок болот. Анда 44 кошо 47 амалын аткарабыз. 44 санын биринчи кошулуучуну биз 41 кошо 3 деп жазып алсак болот. 41ге 3тү кошсо, анда 44кө барабар. Жана ага 47ни кайра кошуп коюу керек. Жана биз бул жерде кошууда орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт эрежесин колдонуп, алгач 47ге 3тү кошуп алсак болот. 47ге 3тү кошсок 50. Тегерек ондукка барабар болду. Анда тегерек ондукка бир санды оңой эле кошо алабыз. 4 ондукка 5 ондукту кошсо 9 ондук. Ал эми бул жерде 1 бирдик бар. 9 ондук 1 бирдик. Ал 91ге барабар. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону аткарабыз. Боштукту толтур. 27 кошо 46нын мааниси 30 кошо кайсы санга барабар? Бул жерден карайбыз. Биринчи кошулуучу 27. Ал эми бул жерде 30. Демек, биринчи кошулуучу 3кө чоңоюп жатат. Анда 46-ны 3кө кичирейтебиз. 46дан 3тү кемитсе 43. 30га 43 санын оңой эле кошо алабыз. Ал 73кө барабар. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. 84 кошо 8 мисалын чыгаруу үчүн бош көзчөлөрдү толтур. 84 кошо 8. Анда биз бул жерде 84 биринчи кошулуучуну 82 кошо 2 деп жазып алсак болот. Жана кошууда орун алмашууда сумма өзгөрбөйт эрежесин колдонуп, алгач 8ге 2 бирдикти кошуп алабыз. 8 бирдикке 2 бирдикти кошсо 10 бирдик же 1 ондукка барабар. Анда биз бул жерде тегерек ондук пайда болду. Аны бир санга оңой эле кошо алабыз. 82ге 10ду кошсо 92. Текшерип көрөбүз. Туура.